Алло. Алло. Qandaysыңар? Ishlab atасыңарбы? Ооба, канчасыңар? Өзүмө да. Шевченко 55-ке келет. Сааты канча экен? 2,5. 2,5. Ночко канча болуп калат? 8.000 болот. Ооба. Жашыңызды айтып коесузбу? 25 эки, 20-25 экөөбүз. 20-25. Шевченко 55, а? Ооба. Милиция кызматкерлери сойкуларга чалып кардардын ролун ойноп, бир нече кыздарды кармады. Бул сойку кыздардын тамыры качан жоголот? Май кызматкерлеринин жанында сөгүнүп түкүргөн красавчик жигит өзүнүн жумушунан айрылганы аз келгенсип, камакадагы камалды. Мындай жоосунсуз жоруктарды кылбоого чакырабыз. Автобуста буту тердеп кеткенби же болбосо ысып кеткен майтор белгисиз. Бутун чыгарып алган жигит эсиңизде болсо керек. Ошол жигиттин толук видеосу тарады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Милиция кардары катары өзүн көрсөтүп, сойкул кыздарды аныктады. Бишкекте милиция кызматкерлери өздөрүн кардар катары көрсөтүп, сауналарда, мейманканаларда же ижарага алынган батирлерде жайгашкан сексуалдык кызмат көрсөткөн кыздарды аныкташты. Бул тууралуу Ленин Риптин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган кыздардын бардыгы милиция бөлүмүнө жеткирилген. Жосунсуз жорук үчүн ишинен айрылган бажычы камакка да алынды. Милиция кызматкерлерине баш ийбей аларды сөккөн бажы кызматкери камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 35 жаштагы аткаминерге жосунсуз аракет үчүн майда бий баштык менен протокол түзүлгөн. Ал соттун чечими чыкканга чейин убактылуу кармоочу жайда болот. Эске салсак, 28 апрелде социалдык тармактарда өзүн офицермин деген кишинен милиция кызматкерлерине баш ийбей коомдук тартипти бузган видеосу тараган. УКМК ал бажы кызматкери экенин, аны менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн маалымдап, аткаминердин кечирим сураган видеосун жарыялаган. Атайын кызмат ошондой эле. Окуя оюн-зоок жайларынын биринде болгонун, ал учурда кызматкер мас абалында милиция кызматкерлерине каршылык кылганын белгилеп, бажы кызматы аны жумуштан алганын кошумчалаган. Ак калпакчан аксакал автобуста манас айтып, соц тармакта талкуу жаратты. Коомдук транспортто күтүүсүз окуя болду. Кыргыз калпагын кийген аксакал автобуста бара жатып, капыстан кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон манас эпостан үзүндү айта баштады. Жанындагы жүргүнчүлөр тынч угуп, кээ бирлери таң калуу менен карашса, башкалары телефонго тартып алышкан. Бул көрүнүш тартылган видео социалдык тармактарда бат эле тарап, көптөгөн колдонуучулардын жүрөгүн жылытып, улуттук маданиятты даңазалаган көрүнүш катары бааланды. Башка жүргүнчүлөр да тыйып койгон эмес. Автобустун терезесинен бутун чыгарып алган баланын толук видеосу. Кече 28 апрелде автобустун терезесинен бутун чыгарып алган баланын видеосу тарап, көпчүлүктүн сынына калган. Бишкек транспорт муниципалдык ишканасы автобустун ичинен тартылган видеону жарыялады. Анда жүргүнчү акыркы орундукта өтүп отуруп, андан соң бутун чыгарып алганын көрүүгө болот. Мындан сырткары интернет колдонуучулары видеодогу бала өзүнүн улуу адамдарга орун бошотуп бербегенин жана ал бутун чыгарып жатканда башка жүргүнчүлөрдүн аны тыйып койбогонун байкашкан. Булак Серепкежи.
Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Бишкектин көчөсүндө унаа менен жарышкандар кечирим сурашты. Жарандардын арызынын негизинде Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жарыш уюштурган айдоочулар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан табылды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Айдоочуларга мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү протоколдор түзүлүп, унаалары айып короого киргизилди. И хотим, такое больше не повторится. В следующий раз будет лишение удостоверения. Понятно. Бишкекте байыңгизат сатууга шектөө кармалды. Андан 7 килограммга жакын байыңгизат табылды. Бишкекте ири өлчөмдөгү байыңгизат сатууга шектөө кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИПтен билдиришти. 22 апрель күнү байыңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына Октябрь районунун аймагында белгисиз жарандар ири өлчөмдөгү байыңгизаттарды сатуу менен алектенип жүрүшөт деген маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1998 жылы туулган шектөө кармалган. Тентүү иш-чараларынын жүрүшүндө 160 дана зип пакетке жана изоленталарга оролгон өзгөчө жыты бар гашиш байыңгизаттар табылган. Алардын жалпы салмагы 6 килограмм 776 граммды түзгөн. Анын баасы 18 миллион 960 миң сомго бааланган. Шектүү байыңгизаттарды телеграм аркылуу алып, жашыруун жерлерге катып салып, чоң өлчөмдөгү айлык маяна алып тургандыгын билдирген. Булак Серепкежи. Лейлекте улут аралык кастыкты козуткан делген чек менен 18 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Лейлек районундагы нелегал операциясынын алкагында Лейлек РИПтин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан улуттар аралык кастыкты козутууга шектелип, Жалал Абад облусунун Алабука районунун 18 жаштагы тургуну Баткен облусунан кармалды. Бул факты расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда терүү амалдары жүргүзүлүүдө. Булак Серепкежи. Эгерде мен президент болбосом, анда баары ит болот. Трамп The Atlantic басылмасына берген маегинде АКШ президентинин айтымында ал өлкөнү жана дүйнөнү башкарууда жана ал өзүнө жагат. Мен эмне кылып жатканымды эске алсам, абдан кубанычтамын. Билесиңби, менин кылган ишим абдан олуттуу, деди ал. Басылманын журналисттердин айтымында Трамп президентинин алгачкы 100 күнү кандай өтүп жатканына абдан ыраазы. Булак Каршы медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 AQSh доллар сурап жатат.
карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.